Учурда Кыргызстанда жалпысынан 15ке жакын кондитер аздыктарын чыгаруучу ири ишканалар бар. Алардын арасынан Кыргызстандын сыртына да продукцияларын экспорттогондору жок эмес. Бирок рыноктук атаандашы ушунчалык катуу болгондуктан ички рынокты камсыз кылууда бир топ түйшүк жаратат эмеспи? Ошентсе да башынан бир топ сыноолорду өткөрүп, атамекендик өндүрүштү жандатууда, опол тоодо салым кошуп, сапатты жогорулатууда жана ассортиментти көбөйтүүнүн үстүндө тынымсыз эмгектенип келе жаткан Барбол кондитердик фирмасы тууралуу айтпай кетсек болбос. Бүгүнкү сөз дал ушул ишкананын ийгиликтери тууралуу болмокчу. Барбол шириндиктер, торт жана нан азыктарын өндүрүүгө багытталган жергиликтүү атамекендик өндүрүш компаниясы 2008-жылы жеке ишкер Канатбек Акаев тарабынан негизделген. Ишкананы ачууда Канатбек мырза жеке өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлобостон, миграциянын азайышына аз да болсо салым кошуу максатында жумуш орундарын түзүүгө потенциалы чоң деп эсептелген өндүрүш тармагын тандап алган. Кондитер тармагын тандап алууга Тажикстанда кондитердик ишканада иштеп, тажрыйба топтогону да себеп болгон. Ишти алгач баштаганда 4-5 адам менен кум токочун чыгаруудан баштаган. Азыркы убакта ишкана көптөгөн кызматкерлердин эмгектенүүсү, Барболдун негизделишинде өндүрүш тармагын тандап алуу чечими туура болгонун тастыктап турат. Ийгиликтерге жетүү зор мээнет жана убакытты талап кылгандыктан, ачылары менен эле Барбол ишканасы ийгиликтерге дароо жете алган жок. Алгачкы 10 жыл өтө оор жана сыноолорго бай жылдар катары өттү. Аракетке берекет дегендей, талыкпаган изденүүлөрдүн натыйжасында Голландия, Россия, Украина, Казакстандын тажрыйбалуу технологдор менен байланыш куруп, жаңы технологияларды киргизип, ишкана тез арада кардарларды өзүнө тарта алды. Россияда эмгек мигранты болуп, ал жактан кондитердик кесиптен бир топ тажрыйба топтоп келген Медер учурда бул ишканада иштеп жатканына сыймыктанат. Ушу 7 катардан түзүлөт. Бул жумшагыраак болуш үчүн 7 катардан түзүлүп, бир уштугу 40 граммдан турат. Камырдын тестасы бизге жумшак келиш керек. Эси каты келип калса, камыр катыгыраак пишип калат. Ошон үчүн бизге жумшагыраак пиширип, камырды алып келип беришет. Камырды алып келип бул сахардан кайнатып, сахардан ушинтип сироптор химикатсыз кылынат. Жумушубуз бизге жагат. Кудайга шүгүр. Ушунча адам бери Россияда иштеп келип, ушу өзүнүн элибизде, өзүнүн жерибизде ушундай иштеп чыкканына биз ушунчалык кубанабыз, сүйүнөбүз. Албанга жылы беришин каалайбыз. Жамаатыбыз, коллективибиз жакшы бардыгы. Бул пряниктер 180 градуста пишат. Биз 200дөн өткүзүп туруп салабыз пряниктерди. Булар нандар 170 градуста пишат. Минутасы 45-те. Бул жерде 100 штук нан бар. Мен жумушум ушул жерде. Жумуш жакшы. Буга чейин дагы Москвада иштеп келгенмин 1 жыл. Бул жерде иштегеним 2 жыл болду. Жакшы жумуш, айлык акы канааттандыралык. Жамаатыбыз жакшы, ынтымактуу. Чындыгында жарандарды туруктуу жумуш менен камсыз кылуу оңой эмес. 10 жылдан бери туруктуу иштеп келе жаткан бул ишканадагы кызматкерлер эртеңки күнүнө ишенимдүү болуп, алдыга коюлган негизги максаты адал жана сапаттуу продукцияны элге даярдоо. Бул багытта айрыкча көпчүлүктүн сүймөнчүлүгү болгон даамдуу торту даярдоо цехинде жумуш аябай кызуу жүрөт.
Европанын жана Россиянын эң күчтүү технологдорун алып келип, алардын рецепттерин үйрөнүп, тажрыйба алган соң торт жасоо ыкмасы жаңы жолго коюлган. Бул тууралуу цехтин өндүрүш бөлүмүнүн жетекчиси Алиева Гүлбара баяндап берди. Бул жер ошол заказ торттор жасай турган бөлмөбүз. Анан бул кыздарыбыз болсо кардарларыбыздын заказдарын жасап атышат. Бул кызыбыз ошол ата-энесин куттуктаган балдардын заказдары болчу. Ата-энесинин 62 жаштык экен. Ошону куттуктап бизге тортко буйртма берген. Биз аны ошол сапаттуу кылып, кардардын оюндагыдай кылып, жакшы кылып чыгарып бергенге аракет кылып атабыз. Бул кыздарыбыз заготовка кылып бериш керек. Булардын иши өтө майда. Убакытты көп талап кылат. Булар эртеден кечке чейин иши ушул, себеби эртеңки бир күн, 2 күн алдыңкы тортторубуздун заготовкаларын даярдашат. Азыр уже бизге жаңы жыл жакындап калганына байланыштуу анча мынча эми корпоративдерде заявка бар. Ошолордун заказдарына заготовка кылып атышат. Бул жер биздин торт бөлүмүбүздүн эң эле негизги жери. Бул жерде биздин ушу Барболдун баардык торттордун рецепттери ушул жерде даяр болот. Бул жерде өтө жоопкерчиликтүү, өтө тыккан, таза, чыйрак кыздарды койбосок, көпчүлүк эле кыздарыбыз бул жерде эптей албайт. Себеби бул жерде ошол биз клиенттерге жаккыдай тортторубуздан кайра жалыктар, арыздар келбей тургандай кылып, сапаттуу кылып бергендин эң негизги бөлүгү ушул жер. Ошон үчүн ушул эжебизди дайындаганбыз. Бул эжебиз көп жылдан бери иштейт. Бизде өтө таза, өтө тыккан. Барбол ата мекендик өндүрүш ишканасы директор Канат Акаевдин өзүнүн демилгеси менен Кыргызстан адал индустриясын өнүктүрүү борборунун адистери тарабынан тыкыр текшерүүдөн өткөн соң эл аралык талаптарга жооп берген адал сертификатына ээ болгон. Өндүрүлүп жаткан продукциянын адал болуусу ишкананын эң негизги максатынын бири. Анткени учурда тамак аш индустриясында башаламандык менен жасалган азыктар канчалык деңгээлде ден соолукка зыяндуу экендигин тиешелүү адистер эскертип келүүдө. Биз жеп жаткан азыктарга түрдүү химиялык кошулмалар кошулуп, алардын арасында ден соолукка олуттуу зыян келтирүүчү компоненттер да болот. Аны изилдеп чыгуу тиешелүү эксперттердин гана кеңеши менен ишке ашат. Мына ушул принципти бекем тутунган бул ишкана жыл сайын адал индустриянын адистерин чакырып, тренинг кеңештерин алып турушат. Биздин биринчиден ата мекендик өндүрүш болгон үчүн, экинчиден адал продукцияларды элдерге сунуштаган үчүн сертификатыбыз бар болгон үчүн, ошонун сертификатты алганыбыз үчүн эми элдерге мүмкүн болушунча сапаттуу, даамдуу, адал продукция чыгарып бергенге аракет кылабыз. Ал үчүн технолог, биз өзүбүз, жетекчилер баарыбыз тынымсыз аракет кылабыз. Биздин эң эле биринчи ошо астыга койгон максатыбыз бул жерде көбүнчө цехтин ичинде биз биринчиден ошол тазалыкка көңүл бурабыз. Себеби ар бир адамдын биздин продукцияларды алып жеген адамдын ден соолугу биз үчүн аябай кымбат. Ал эми экинчиден болсо биз ошол адал сертификатты алгандан кийин ошонун бизде ар жыл сайын алар жактан бизге текшерүүлөр болуп турат. Акыркы кезде түрдүү мааракелер, тойлор байма-бай болуп жаткандыктан Барбол ишканасы кардарлардын буйрутмасы менен улуттук даамдарды да даярдай баштаган. Дасторкон көркү болгон боорсок, каттама жана чакчак сыяктуу даамдар өз ишин мыкты билген азистердин колу менен жасалып даярдалат. Биз кыргыздарда боорсоктор, тойлордо ар бир тоюбуз боорсоксуз өтпөйт го. Ошон үчүн биздин Барболдо боорсокто даярдайбыз. Клиенттерибизден айрыкча азыр той сезону болгон үчүн заявкалар аябай көп. Ал үчүн атайын ушундай аппараттарды алганбыз. Себеби биз кол менен жайганда үлгүрбөй калышыбыз мүмкүн. Себеби айрыкча туштук жерге ош жерибиз өтө эле тойго жакшы көргөн адам калкпыз. Ошондуктан бул кыздарыбыз азыр бизде боорсокту даярдоо учурунда боорсокту ушул аппарат менен жайып, анан мындай кылып кесип алышып, ал жакта атайын өзүбүздүн торт бышыра турган боорсок бышыра турган эмелерибиз, аппараттарыбыз бар. Ошолор менен бышырып даярдап беришет. Азыр бул ошол кардарларыбыздын заявкасы боорсок даярдоо учурунда кыздарыбыз иштеп атышат. Башка товарларга салыштырмалуу азык-түлүк продукциялары белгиленген убактыдан өтүп кетсе, сапаты начарлап, тез эле бузула баштайт. Ошон үчүн даяр болгон азыктарды шаардагы дүкөндөргө жана соода түйүндөрүнө убагында жеткирип турушат. Эгерде белгиленген убагынан өтүп баратса, аны дароо кайтарып алышат. Бул да болсо кардарлардын талабы биринчи орунда деген принцип менен иштөөнүн ыкмасы. Натыйжада Барболдун шириндиктери рынокто катаанашууга туруштук берип, көптөгөн кардарлардын дасторконунда жайнады. Ошол эле учурда Кыргызстанга кошуна өлкөлөрдөн 1000 түркүм кондитер азыктары күн сайын кирип келүүдө. Мындай учурда тынымсыз изденүү жана аракет гана талап кылынат. Бул жаатта соода бөлүмүнүн башчысы Нурмухамед Батаевди сөзгө тарттык. Бул жерде бүткүл шаар, Ош шаарынын ичинде общий биздин жеке магазиндерибиз, 7 магазинибиз бар.
буюрса дагы жакында мына региондорго да ачабыз деген үмүттөбүз. 7 магазинибизге бул эгер биздин фирмабызда болгон бардык товарларды издеп тапсаңыздар болот. Биздин товарлар бул негизинен айырмачылыгы бул адал, таза, жаңы, свежийликке ар дайым басым жасайбыз. Буга чейин биздин клиенттерден бир да жалып түшкөн эмес. Барбол өндүрүштүк фирмасында бул жалпысынан 17 машина доставкада иштейт. Булар бул жагынан Баткенге чейин, бул жагынан Токтогул, Ташкөмүргө чейин доставка кылышат. Барболдун фирмалык дүкөндөр менен таанышып жүргөн учурда шириндик алууга келген кардарды да сөзгө тарттык. Эмне үчүн сиз Барболдун шириндиктерин тандайсыз деген суроого мындайча жооп берди. Мен ушул Барбол фирмасынын кардары болом. Тортору, кекстери бардыгы аябай даамдуу, жакшы. Ар дайым балдарыма үйгө көбүнчө Барболду алабыз. Ошон үчүн Барболдон алыңыздар, жеңиздер, аябай таттуу. Чет өлкөлүк технологдор менен жемиштүү кызматташуулардын жыйынтыгы менен ишканада эффективдүү заманбап менеджмент системасын орнотуу аракетинин натыйжасында азыркы күндө Барбол ишканасынын өзүнүн күчтүү технологдору, персоналы, финансы, маркетинг, пиар, соода жана өндүрүш багыттарында келечектүү жаш менеджер кадрлар бышык жетилди. Кыргызстанда ишкерлерди колдоо үчүн өкмөт башындагы жетекчилер тиешелүү мыйзамдардын баары кабыл алынып, ишкерлер үчүн керектүү болгон бардык нормалар бар деп белгилеп келүүдө. Аталган ишкана ошол мыйзамдарга таянуу менен иш алып барууда десек ашыкча болбос. Алдыга коюлган максаттар менен бирге жумушчуларга мыкты шарттарды жаратууда ишкананын негизги приоритеттеринин бири дейт аткаруучу директор Адилет мырза. Бул чоң базар эмесинде, шартында, рынок шартында деп коет го, орусча. Чоң чет өлкөлүк гиганттарга туруштук берүү оңой эмес да. Бирок биз ушу эмебиз менен сапатка, өзүбүз өндүрүп аткан продукциялардын сапатына басым жасап, анан кийин мына өзүбүздүн элге ушундай бир жакшы сапаттуу өндүрүмдөрдү сунуштап, элди ишеничине ээ болдук деп ойлойм да. Ошондой эле улуттук таамдарга да басым жасап атабыз. Азыр бизде борсок, балборсок, чакчакей, каттама деген улуттук тамак аштар дагы кошо чыгып атат. Кондитер боюнча айтып кетсем, кондитердин азыркы күндө бир 40 ассортименти бар. Нандын 12 түрү бар. Анан торттун буюрса 35 түрүн чыгарып атабыз азыркы күндө. Буюрса дагы пландарыбыз жакшы. Нокатка эми жакынкы арада нокатты фирмалык дүкөн ачайын деп атабыз, Нокат шаарында. Аны менен чектелип калбастан дагы башка региондорго, мисалы Алай, Өзгөн деген жерлерге дагы биз өзүбүздүн фирмалык дүкөндөрдү жакынкы арада ачайын деген жакшы ниетибиз болуп жатат. Анан бир эле фирмалык дүкөндөр эмес, шаар боюнча биздин дагы ар эмеде маркетте, дүкөнчөлөрдө биздин продукцияларды тапса болот. Анан биздин негиздөөчү Канатбек Акаев сапаттуу өндүрүм менен биздин элди камсыздоо деген бир уран менен ачкан. Анан ошол сапаттуу өндүрүмгө биз мындай аябай басым катуу жасайбыз да. Эмнеге дегенде элдин ишеничине эме кириш өзүңүздөр билгендей эле оңой эмес. Анан анын үстүнө азыр бизге чет өлкөдөн дагы орустардын, казактардын печеньелери көп кирет эмеспи? Ошого дагы биз туруштук берели. Анан кийин мындай айтканда, биз өзүбүздүн кыргыздын мындай бир эмесин төмөндөтпөйлү деңгээлин деген максатта ушу аябай сапатка көңүл бурабыз. Биз мындай зыян, химикат кошулмаларды кошпойбуз өндүрүмдөрүбүзгө. Бул эң эле негизги бир факторлорубуздун бири да. Ошону дагы биздин эмеле кардарларыбыз түшүндү болуш керек. Түшүнүп, анан ушу эме кылып атышат да, мындай баалап бизди. Буюрса ушу биздин кардарлардын эмесине, ишеничине кирдик деген ойдобуз. Эл аралык статистикалар көрсөткөндөй 80%дан ашуун ишканалар ачылгандан баштап алгачкы 5 жылда кайра эле жабылып калышат. Ал эми Барбол кондитер ишканасы болсо 10 жылдан ашуун жашап, жылдан жылга чоңоюп туруктуу өнүгүп келе жатат. Бул фактор жумушчулардын туруктуу компанияда иштеп, аларга болгон шарттын мыктылыгы, кардарлар үчүн белгилүү, ишеничтүү жергиликтүү аты мекендик өндүрүш ишканасынын продукцияларын колдонуп жатам деген жагымдуу сезимдин болушу менен толукталат. Бирок учурда атаандашуу доору күч алып,
кандай гана товар болбосун, эгер аны пиар менеджменти күчтүү болсо, мезгил агымынан артта калып, кардарларды өзүнө тартуусу кыйындайт. Мындайда маркетинг жана пиар кызматы кол куушуруп отурбаш керек. Азыркы учурда биз өзүбүздүн пиарды көбүнчө социалдык тармактар аркылуу жүргүзөбүз. Өзүбүздүн Facebook, Instagram баракчаларыбыз бар. Ошолор аркылуу жаңы чыккан товарлардын бардыгын сапатына көңүл буруп, акцияларды уюштуратабыз. Интернет аркылуу, сайттар аркылуу ар бир чыккан товарга акцияларды уюштурабыз. Анан азык-түлүктү негизинен ар бир кардарга жеткизүү аябай кыйын да, анткени азыркы тапта химикаттар кошулган, аябай мындай зыяндуу азык-түлүктөрдү аябай көп чыгып аткандыктан азыр элдер дагы сапатына көңүл буруп карап калышты да. Анан биз ошол пиар менеджмент биздин продукциянын адал, таза, аябай дайыма жаңы чыгып тургандыгын ар бир кардарга жеткизүү үчүн ар бир сапаттуу продукцияларыбызды тартып, кардарларыбызга жеткирип турабыз. Былтыр эле буюрса декабрда баштап бир чоң акция уюштурдук. Декабрда башталып ушул жылдын март айларында бүттү. Аябай чоң акция болду, купондорду тараттык. Буюрса кардарларыбыздын көптүгүн ошондон байкадык. Ушул жылга дагы буюрса пландаштырып атабыз. Албетте, бизнесте тандоо ыктыяры болгондуктан көпчүлүк ишкерлер чет элдик продукцияларды ташып келип, валютаны сыртка калтырып келе жаткан мезгилде атамекендик өндүрүштү колго алып, аны өз жарандарыбызга сатып, кайрадан эле түшкөн пайданы өз мекенине инвестиция жасоо нукура патриот ишкердин гана каалоосу. Ошол эле учурда сыртка агылып жаткан колунда күчү бар жаш адам ресурсун өз мекенине тартып, аз да болсо миграция агымын азайтууга көмөк көрсөтүп жатканын ушул Барбол ишканасынын мисалында көрсөк болот. Кардарларды ар дайым адал, сапаттуу жана даамдуу шириндиктер менен камсыз кылууда Барбол ишканасы алдыга дагы бир топ максаттарды койгон. Атамекендик өндүрүштү жолго коюп, ынтымак жана изденүү менен иштеп жаткан бул ишканага ийгиликтерди гана каалап кетмекчибиз.